Эфирибизди улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы да болсо сиздерге кутман таң каалайбыз. Бизде коногубуз бар, экинчи таңкы коногубуз деп айтсак болот. Улуттук филармониянын солисти, маданияттын мыкты кызматкери, көптөгөн эл аралык сынактардын лауреаты Асхат Мусабеков мырза конокто. Саламатсызбы? Кош болдук, рахмат, кутман. Мана жакшы. Таңыңыздар менен жакшы, буюрса рахмат. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы келип алдык. Аябай эшикте бир аз муз болуп атат жолдор. Ооба, кичине тыгындар. Таякпы жол? Ооба. Жакшы. Бардык айдоочуларды абайлап жүрүңүздөр деп айтмакчымын. Жаңылыктар менен бөлүшүңүзчү. Жаңылыктар эми эмне жаңылык? Акыркы күндөрдөн бери концерттер абдан көп болуп атат. Мына 2 мурда биздин Камбаркан фольклордук ансамблинин 30 жылдык мааракесин белгилеп концерт бердик. Анан кийин кечээ күнү болсо мен аяктап кеткен Улуттук консерваториянын 25 жылдык чоң мааракеси болду. Ал жакка да концерт кырдадык. Эми ошо жылдын аягында баягы иш-чаралар көп болот эмеспи? Ошол иш-чаралар менен эле жүрөбүз азыр биз деле. Жакшы, ошол Камбаркан ансамблин айтып калдык да, этнографиялык ансамбль. Эми бул ансамбль кыргыз музыкасынын баягы визиттик картасы деп айтсак эч жаңылышпайбыз да. Анан көптөгөн фольклордук ырчылар ушул ансамбльда ырдоону кыялданса керек. Сиз кантип келип калдыңыз эле ошол жака? Албетте, бул менин эң тетиги студент кезден берки кыялым болчу. Анан кийин Кудайдын буйругу менен ушинтип келип иштегениме 6 жыл болуп калды ал жака. Сиз айткандай чын эле баягы чет өлкөгө көп чыккан, чет өлкөгө мындай иш-чара болот десе, ошо биринчилерден болуп Камбаркан ансамбль барат. Ошол ансамбльде мен дагы солист болуп иштеп жүргөнүмө абдан мындай сыймыктанам да. Эң сонун. Жакшы. Бүгүн ошол сиздин жаңылыктарыңызга улай эле сизди ырдаталы деп чакырганбыз. Келиңиз. Ырдайлык. Жандуу үнүңүз менен бир ыр сөз бересизби? Бул жакка келатканда ушуларды ырдайын деп атайын даярданып келдим. Ойлонуп келдиңиз. Ооба. Менин репертуарымда сүйүү жөнүндөгү чыгармалардын эң жакшысы деп айтар элем. Кубат Болоткановдун Лейли деген ырынан кичине үзүндү. Айтайын болгон сырымды Лейли, арнаган алтын белегим ушул, ардактап туткун мунумду Лейли. Жодурап анча кадала Лейлиң, жүрөгүм дезип караба Лейли. Жүзүмдөй бушкан мөлтүрөп көздө, жүзүңдөн жаным садага Лейло. Баракелде. Талчыбыктай уралган Лейли, тараз бир боюң кыналган Лейли. Теңдеши жога сулууга сендей тең кылабың бул жалган Лейли. Башкая тартып көлөсүң Лейли, канжарсыз толтон келесиң Лейли. Кайгыңды тартып каноодо жүрөк, муңумду качан туясың Лейли. Семитея жүрөктөй Лейлиң, эл козутуба сүрөтпөй Лейли. Бери шаркага сок-сокчу берген, эгиз бүткөн жүрөктөй Лейли. Жел кайып менен байыштай Лейли, жабыгы бордо кайышпай Лейли. Сүйүүнүн дамын татсакчы бирге, Курманбек менен каныштай Лейло. Ай баракелде. Карашат Лейли, кызыгып элдери карашат Лейли. Кадыр кеч кылып ала көр жаным, кайран жаш өтүп баратат Лейли. Жашылды кийсең жарашат Лейли, жарданып элдер карашат Лейли. Жарокер кылып ала көр жаным, жалын жаш өтүп баратат Лейли. Бир барча көйнөктөн Лейли, кыялай бассаң бөйрөктөн Лейли. Кылыгыңдыңа бир жолу сезип, кылчай бас жака мен кетсем Лейли. Жашыл бир барча көйнөктөн Лейли, жайкала бассаң бөйрөктөн Лейли.
жамалыңдыңа bir жолу жыттап жалганыңдан мейлі өтсөм дейли Жакшы, рахмат. Аткаргычылар мен эртемен үнүм ачылбайт деп эле ырдай албайм. Жакшы эле ырдап келаткан бирок силер кичине токтотуп жолтоп алып койдуңуздар да. Убактыбыз бир аз чектелүү да. Убакытка баш ийесиз. Ошол биз ырдын жарымын дал ушул могу шарикте сиз биз оюн ойнотолу дедик элек ушул шарик мененчи анан. Даярдап койгонбуз атайын. Ошого биз сизди баягы жолтоп болгондурбуз. Азыр могу шарикти аласыз. Өзүңүз ичиңизге ичиндеги абаны жутасыз, баарын жутасыз. Ушунчабы? Жарымын деле жутсаңыз болот. Ушунчалык кыйнайлып эле чечтик. Анан эмне кылыш керек, ырдаш керек, э? Анан ырдаш керек, анан Лейлинин кайрабашынан ырдаш керек. Жок, башка ырдаш. Арыз атын ырдайсыз. Башка ырдайын. Өпкөгө алыш керек негизи. Баарын алсаңыз деле болот, жарымын алсаңыз, калтырып койсоңуз деле болот. Мен кармап турайын, келиңиз. Ырдасаңыз болот. Балабызда, анда балабыз. Эй, баракелле. Көч ойноп, көлгө барабыз. Бир муштумдап бизди башкарган. Менин өзүмө келип калды. Сиз баарын эле үйлөшүңүз керек окшойт экен да. Башына бир аз баштап. Кайрымасын ырдайын эми, э? Анан дароо ырдашыңыз керек Асат байке. Карагыз ай, айтчы карагыз. Эй, бале. Ал күндөрдү кайдан табабыз? Балалыкты абдан сагындым. Жүрчү кайра көлгө барабыз. Эй, жүрчү кайра көлгө барабыз. Ай, баракелде. Сиздин үнүңүз бул келүү шарикелде эч кандай баш ийбей турбайбы? Каалайсың. Башында бир аз ичкерет экен, бирок аягында баары деле үнүңүз жеңип кетти. Азамат, сизге ыраазычылык билдиребиз. Дал ушундай жагымдуу чыгарманы ушул шарикке карабай аткарып берип койдуңуз. Жакшы. Анан Асхат мырза. Ооба. Эми бир жатабыз, э? Эми бир жатабызбы? Көрүүчүлөр суранып атышыптыр. Бул жакта телефон чалууларда болуп атыптыр. Тилекке каршы чалууларды кабыл ала албайбыз. Убактыбыз абдан тар. Дагы бир кыскача ыр сурана аласыз байкеден. Бир эки куплет ырдап. Ай чырагым аппагым, сени көрүп мен тазара баштадым. Карегиңде жүргөн экен катылып, ай качанкы бир мен жоготкон асманым. Карайлаган көңүлүмө нур толуп, кайрадан бир төгөлөйүн ыр болуп, кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче, карындашым кагылайын мага бир жолу. Тагдыр мени каалагандай калчады, акын калсаң алып бүтчү чарчады. Жаштык узап кетелекте бир жолу, ай жашоо берчи жашылындай арчаным. Карайлаган көңүлүмө нур толуп, кайрадан бир төгөлөйүн ыр болуп, арман болуп дүнүйөм айрылганча сүйдөн. Арузатым ананайын мага бир жолу. Арузатым ананайын мага бир жолу. Баракелде.
көз өчпөсүн эч качан. Чоң рахмат. Дагы бир эт тааныштырып өтсөм, Камбаркан этнографиялык ансамблинин ырчысы, маданияттын мыкты кызматкери, эл аралык сынактардын лауреаты Аскат Мусабеков агабыз менен маек курдук. Сизге чоң рахмат. Чоң рахмат бар болуңузга. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Чоң рахмат, силерге да чыгармачылык ийгиликтер баалайм. Бар болуңуз. Ал эми биздин убактыбыздагы программабыздын убакыты да соңуна келип калган экен. Кайрадан көгүлтүр экран аркылуу амандашканча бар болуңуздар, аман болуңуздар, бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Ооба. Кызматыңыздарда Азирет Осмонов жана Акмарал Айба болдук. Эртеңки көрүшкөнгө чейин